Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Мен бүгүн сиздер менен корейский кимбап же болбосо ролла деген ороп жасалчу тамакты жасайбыз. Буга бизге көп деле тамак аштын кереги жок. Үйдө болгон продуктылар менен жасай беребиз. Бизге сабиз куурулган, колбаса куурулган, бадыраң 2 аш, жумуртка 3 штук, анан күрүч 1,5 килограмм керек. Нори салаты керек, анан мондай салаттороонго досточкасы керек, бамбуковый. Анда эмесе жасап баштайлы. Майонез да керек ичине анан. Биринчи досточкасын жайып алабыз. Андан кийин күрүч менен нори барагын алабыз. Алып күрүчтү салып, текшелеп, мондай жалпайтабыз. Мен эми профессионал болбогондон кийин үйдөгү условия менен жасай берем. Күрүчтү жалпайтабыз, текшелеп бардык жагына жеткидей кылып, анын күрүчтүн үстүнө майонез сүйкөйбүз. Майонезди сүйкөгөндөн кийин анан даярдап алган бадыраң тизип мындай салабыз. Бадыраңын салабыз, андан кийин сабизди салабыз. Сабизден кийин жумуртка салабыз. Жумурткадан кийин кууруп алган колбасабызды салабыз. Элдер балык колдонот экен, мен нори өзү эле балыктын даамын бергендиктен үйдөгүлөр колбасаны жакшы көрүшөт. Анан ичине колбаса салдым. Муну ар ким өзүнүн табитине жараша кылып ичине салса болот. Анан мындай кылып оройбуз. Мынакей мындай кылып ороп, дагы бир бүктөйбүз. Мынакей мындай кылып басабыз, катуу басып, досканы нықтайбыз. Мынакей нықталып, өзү мондай кылып. Эми муну формага алып келебиз. 4 бурчтугураак кылып 4 бурчтуктайбыз. Кээ бирөө толук кылса болот, кээ бирөөнү 4 бурчтук кылса болот. Ар ким кандай жасагысы келсе ошондой жасай берсе болот. Эми калгандарын деле ушинтип орой беребиз. Мен муну салафан менен ороп койгон бетин, бамбук эмеси доскасы булганбасын деп салафанын алып салдым, өзү менен эле ороойм. Өзү менен оросоңор деле ыңгайлуу. Андан кийин жылуу суу менен жакшылап тазалап жууп кургатып коесуңар. Анда эмесе кеттик, чогуу көрүңүздөр. Агарып аткан таң элең сенин, жашоодон тапкан багым элең сенин. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм, ай эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлүм. Ай эзилип бүттүм, алтыным
Sende soğutkun meni жүрөгүм. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Менин каналыма жазылыңыздар, класс басыңыздар. Дагы жаңы рецепттер менен бөлүшөм. Баарыңыздардын таамагыңар таттуу болсун, орозоңор кабыл болсун.